Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, араб тили сабактары улантабыз. Китебибиздин аты Дурусул лугатил арабияти ли гайри натқина биха. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөндөр үчүн аттуу китеп. Китепти жазган Фа Абдурахим деген алым жазган. Бүгүн Аллахтан жардам сурап 18-ci сабагын окуйбуз. Ад-дарсу ас-самина ашара 18-ci сабак. Бул сабакта кандай өзгөчөлүктөр бар? Бул сабакта кээ бир маанилүү нерселер бизге айтып өтөт. Кыскартып алдын ала айта кетсек, биринчи эле кам. Кам деген бул суроо берүүчү сөз. Санды сурайбыз. Түшүндүрүп айтканда канча деген суроо берүүчү сөз. Кам. Андан соң экинчи маанилүү нерсе эмненин санын сурап жатсак, ошону камдан кийин мындай насб абалында алып келебиз. Фатха менен ахон, китабан деп эмненин санын сурап жатсак. Кам китабан, мисалы канча китеп. Үчүнчүдөн аль-мусанна экилик ысым тууралуу бизге айтат. Ухтани мына эки эже, мисалы ажалатани эки дөңгөлөк. Мына ушул маанилүү кээ бир маанилүү нерселер жөнүндө аз бизге түшүндүргөнгө аракет кылат. Бул сабакта негизи мугалим жана кээ бир окуучулардын ортосунда сүйлөшүү жөнүндө болот. Аль-мударрис, мугалим сурап жатат. Кам ахон лака я Мухаммаду, эй Мухаммад, сенин канча бир тууганың бар? Канча эркек бир тууганың бар? Кам ахон. Ошо келген туугандар. Камдан кийин келген мансуб ысым, насб абалында фатха менен турган ысым тамиз деп аталат. Тамиз. Ал дайыма насб абалында болот. Жана дагы ал бирдик гана сүрөттөлөт туугандар. Кам ихватан, канча бир туугандарың бар деп сураган болбойт да, бирдик гана болуш керек. Экилик, көптүк болбойт тамиз. Ли ахун вахидун дейт. Менин бир тууганым бар дейт. Менин бир эркек бир тууганым бар дейт. Аль-мударрис, мугалим сурап жатат. Вакам ухтан лака. Жана сенин канча кыз бир тууганың бар? Ли менин дейт. Ухтани. Эки кыз бир тууганым бар. Ухтун деген эже, алиф нун кошсо эки эже болот да, эки кыз бир тууган. Эже эле эмес, карындаш болушу мүмкүн. Кененирээк кылып айтканда кыз бир тууган. Менин эки кыз бир тууганым бар дейт. Экилик туугандар аль-мусанна, бул жерде ухтайни дегенибиз туура эмес. Себеби жумла исмияда муптада дагы хабарда роф абалында болуш керек. Ал эми аль-мусанна экилик ысымдын рофтун белгиси берди алиф, ошо рофтун белгиси туугандар. Ухтани дегенде алиф. Ухтайни десек ал я насптын же жардын белгиси болот. Бул жөн гана маалымат. Алдыда иншаллах Европ тууралуу, бул тууралуу өзүнчө сабак кылганга аракет кылабыз. Кам ажалатан лид-даррожати я Хамиду. Мугалим сурап жатат. Кам ажалатан, канча дөңгөлөк бар деп атат да. Кам ажалатан лид-даррожати. Велосипеддин канча дөңгөлөгү бар? Я Хамид. Хамид жооп берип жатат. Лаха, анын анда дейт. Лаха деп жатат. Хиян улашкан түрү, себеби даррожа женский роддо сөз. Лаха ажалатани. Анын эки дөңгөлөгү бар. Мударрис сурап жатат. Кам идан фис-санати я Закария. Эй Закария, бир жылда канча майрам бар дейт. Кам идан, канча майрам бар? Фис-санати, бир жылда. Закария жооп берип жатат. Фис-санати, жылда идани, эки майрам бар. Идун бир майрам, алиф нун кошсок мусаннага айланат, туугандар экилик сандагы. Бир жылда эки майрам бар дейт. Жооп берип жатат Закария. Жана дагы чечмелеп айтып жатат эки майрам деген сөзүн. Хума, ал экөө Идул фитри, орозо айт майрамы, ва Идул адха, жана курман айт майрамы. Демек, Идул фитри деген экен орозо айт майрам. Идул адха, курман айт майрам. Аль-мударрис, мугалим сурап жатат. Я Ибрахим, эй Ибрахим, абука таджирун кабирун. Сенин атаң чоң соодагер. Кам мат жарон индаху. Анын канча соода жайы бар? Кам деген канча, мат жар деген туугандар бул сөздүктөрдө макану тижаро деп которулат да. Соода сатык жайы. Ошо соода кылына турган жердин аты матчар деп айтылат да.
соода жайы деп которсок иншаллах жакшы болот. Кам матжарун индаху, анын канча соода жайы бар. Ибрахим жооп берип жатат атасы жөнүндө. Индаху, анда матжарони кабирони, эки чоң соода жайы бар дейт. Матжарони сыпат алып келип жатат, ага кабирони деп наат. Наат сыпатталган затты ээрчити. Төрт нерседе ээрчити дегенбиз наат сабагынан кайтып барып көрсөңүздөр болот. Экилик болсо наатты да экилик кылып алып келиш керек. Ал мударрис. Мугалим сурап жатат: "Кам нафизатан фи гурфатика я Исмаилу?" Эй Исмаил, сенин бөлмөңдө канча терезе бар? Кам нафизатан, канча терезе? Канча терезе бар деп жатат. Исмаил жооп берип жатат. Фиха, анын ичинде нафизатани. Канча дейт? Эки терезе бар дейт. Ал мударрис. Мугалим сурап жатат: "Лиман хазани дафтарони?" Бул эки дептер кимдики? Исм ишаранын экилигин алып келип жатат туугандар. Буга чейин исм ишаранын экилигин өтө элек болчук. Мына ушул сабакта бизге айтып жатат. Жана андан кийин келген бадалды да ад-дафтарони деп экилик кылып алып келип жатат. Алиюн жооп берип жатат: "Хума ли", ал экөө меники дейт. Мына бөлүнгөн домирлердин да экилигин алып келип жатат. Буга чейин ушул сабактарга чейин домирлердин экилигин, исм ишаралардын экиликтерин китепте эскерилген эмес. Ал мударрис. Мугалим сурап жатат: "Лиман хатани ал-мисторатани?" Бул эки сызгыч кимдики? Исм ишаранын экилик женский род. Ал-мисторатани дагы себеби бул женский род. Мистора деген сызгыч тамырбута менен. Демек эмне дейт? Бул эки сызгыч кимдики? Юнус жооп берип жатат: "Хума ли", ал экөө меники. Бул жерден баштап тамарин, көнүгүүлөр башталат туугандар. Негизи бул 18 сабакта кам деген суроо берүүчү сөздү бизге үйрөттү. Жана андан кийин келген тамизди үйрөтүп жатат бизге. Мисалы кам китабан деп сурайбыз да. Канча китеп десекчи, китабин дебейбиз, же болбосо китабун дебейбиз. Китабан насп менен алып келебиз, тамиз болот, камдан кийин келет туугандар. Ал эми ал-мусан экилик ысымдарды биз аны өткөн сабактарыбызда эле өткөнбүз туугандар. Ысымдын бирдик экилик көптүк түрлөргө бөлүнүшү деген сабактарыбызда. Азыр көнүгүүлөрдү үйүңүздөрдөн иштеңиздер. Кийинки сабакта биргеликте тура алайбыз. Азыр окуп берип кетсек эмне кылыш керек экенин. Биринчи көнүгүү: ажиб анил асилати латияти мустамилан ал-мусанна. Экилик сандагы ысымды колдонуп суроолорго жооп бер дейт. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Мисалы кам коламан индака, сенде канча калем бар? Жооп беребиз: инди коламани, эки калем бар деп. Мына ошо экиликтерди колдонуп жооп беребиз. Экинчи көнүгүү: икро вактуб. Оку жана жаз. Окуңуздар жана дептерлериңиздерге көчүрүп жазыңыздар бул экинчи көнүгүүнү. Кийинки көнүгүү, үчүнчү көнүгүү мынакей бул жерде турат. Икро ал-амсилата ал-атията сумма ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط آخره дейт. Келерки мисалдарды окугун жана бош жайларга тамиз кой дейт. Тамиз кой бош жайларга дейт. Акыркы аракеттерин кою менен биргеликте. Тамиз деген туугандар камдан кийин келген, но фатха менен турган ысым тамиз деп аталат дегенбиз. Мына ошо камдан кийин келгендерге ылайыктуу тамиздерди коюңуздар. Мисалдагыдай кылып: кам ухтан лака, сенин канча эжең бар? Мисалы кам дейт, индака дейт. Калаган сөздөрүңүздөрдү коюңуздар ысымдардан. Мисалы кам китабан индака, сенде канча китеп бар? Мына ушундай тартипте. Кийинки көнүгүүбүз төртүнчү көнүгүү экен. Төртүнчү көнүгүү: хаввилил мубтада'a фи куллин минал жумалил атияти ила мусанна. Келерки сүйлөмдөрдөгү ар бир мубтадаларын экилик санга айландыр дейт. Бул жерде мына хаза мубтада. Экилик санга айландырды мубтаданы хазани деп. Хаза китабун, бул китеп. Хазани китабани, бул экөө эки китеп деп жатат да. Мисалы хаза коламун, бул калем. Жазасыздар хазани коламани деп. Мубтаданы экиликке айландырган соң
хобарын дагы сөзсүз түрдө эмне кылабыз, экиликке айландырыш керек туугандар. 5-нчи көнүгү икра ал-калимати латия вактубха ма dabti авахириха. Төмөнкү келерки сөздөрдү окугун жана акыркы аракеттерин коюп жаз дейт. Эскертип айтып кетчү нерсе туугандар, ал-мусанна экилик сандагысында нундун акыркы нун турат, ошонун харакаты дайыма касыр болот. Касыра менен бересиздер, дайыма касыр болот. Берди Европтун белгиси нунда эмес, бул жерде алифте болот да туугандар, кийин алдыда өтөбүз. Экилик ысымдын эң аркасына нунга касыра бере бересиздер. 6-нчы көнүгү санни ал-калимати латията. Төмөндөгү сөздөрдү экиликке айландыр дейт. Сайяратун, сайяратани. Оңой эле туугандар. Алиф нун кошуп эле кете беребиз. Мына ушул 6 көнүгүнү үйдөн жазыңыздар китептериңиздерге. Көчүрө турган жерин көчүрүү дептериңиздерге жазыңыздар. Ушул менен 18-нчи сабагыбыз аяктады. Жаңы сөздөр калды. Кийинки сабакта иншаллах жаңы сөздөрүн которуп өтөбүз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.